Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, эл каналындагы Чак түш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бир болуңуздар. Биз ар жуманын шаршемби күндөрү ушул Манас атабыз боюнча, Манас эпосу боюнча дегеле ушул академиктерден баштап жаш жеткинчек балдарга чейин чакырып ушул Манас айттырып, Манас боюнча изилдеген изилдөөчүлөрдү чакырып, Манастын касиети, батанын касиети мына ушулар боюнча сөз кылып келебиз. Бүгүн дагы Айкөлдүн Ак батасы деген темада сөз кылалы деп турабыз. Алды менен мен тааныштыра кетейин. Мен тараптан баштаганда Жапаркул Ырайымбеков Талас областындагы Кыргыз эл касиет академиясынын жетекчиси келип отурат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисти, Улуттук Манас театрынын ардактуу кызматкери, далай манасчылардын устаты Назаркул Сейдрахманов агабыз келип отурат. Ошондой эле аюрведа медицинасынын жана философия илиминин доктору Жолдошбек Султан уулу агабыз келип отурат. Жана дүйнөлүк ааламдын ак батасын негиздөөчүсү, идеатору Бактыгүл Ибраимова эжекебиз келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Мына жаңы жылдын босогосуна киришке аз калды, саналуу күндөр калды. Андыктан келаткан жаңы жылыңыздар менен кийинки келе турган жаңы жыл жакшылыктын жылдары болсун демекчибиз. Дегеле бул жылы кандай жыл болду? Батанын касиети кандай? Анан бата берип ушул жылды жыйынтыктайлы деп турган чагыбызда. Анан мен алдымен эле Жолдошбек агадан баштайын. Ага, ушул батанын башаты, бата кандай болуп жаралган, каяктан башталган? Кыргыз ушул бата бермейинче, негизи мындай айтканда, бата менен эр көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт, бата ал балам деп келген, бата ал кызым деп келген, бата менен иш баштаган. Ушул боюнча сизден баштайын. Арбаңыздар, улуу кыргыз эли, башында силерге учурашууда келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетемин. Ушул жаңы келе жаткан жыл кыргыз элинин ойгонгон жылдары болсун, өзүнүн каада салттарын өнүктүргөн жылдардан болсун деп тилек кылам. Эми ошо кыргыз элинин өзүнүн байыркы ата бабаларыбыздан калган негизи 7 касиети бар да. Негизи баягы кыргыз элинин 40 касиети деп айтылат. Ошонун ичинен негизги 7 касиет болот. Ошо 7 касиеттерин айтып кетейин. Ошо касиет менен жашап келген экен бабаларыбыз. Мен да ошону Тибеттеги кыргыз ару элдерине барганда ошондо ушул 7 касиет менен жашаганын көрдүм да. Көрсө биз бара-бара унутта калып көп нерсени унутуп баратырбыз да. Көрсө биринчи касиет ушул түш экен да. Түштү көрөт, аян түш. Түштү көрөт да, анан айтат экен да, анан жоорут экен. Аны жакшылыкка жооруп, эгерде кокусунан жаман түш көрүп калса, анда айтат экен, барып сууга айт. Анан суунун жегине барып түшүн айтып, жаман түшүнүн немесин кетирчү экен да. Экинчи касиет бул аян алат экен. Аян бул ошо ааламдан келген маалымат түшөт экен аң сезимине. Ошол аянды айтып, анан аянды бир топ аксакалдар менен кеңешип чечет экен. Азыркы мезгилде аян алгандар абдан көп, бирок аны чечишпей эле түздөн түз эле баягы түшүнүп алып эле адашып баратышат да көпчүлүгү. Үчүнчү болсо бул белги деп коет экен. Эртең менен турганда, таң атканда, ошондон баштап белгисин байкайт экен. Аба ырайынын белгиси, кимди биринчи көрдү, сол жагында яткан белгиси, аялы жубайы сол жагында жатат, балдары оң жагында жатат. Бул чоң белги, бул тирүүлүктүн белгиси деп ошо белгиге карата дагы иш кылган экен. Жакшы күн болгудай деп. Төртүнчүсү бул сыр экен. Бул сырдуу дүйнөдөн келген сыр, бир кандайдыр бир сыр түшүп атат. Аны жан дүйнөсү менен туюп билип, ал бирок сырды айтпайт экен. Ичине сактап коет экен. Бешинчиси болсо бул төлгө деп коет экен. Баа төлгөсү түшүп атат. Же болсо төлгө тарттырат. Жолун аштырат деп коюшат экен да. Алтынчысы болсо сан деп коет экен. Бул жанагы бир сандан баштап кыргыздарда 40 санга чейин абдан баалап келишпедиби? 7-нин бири кыдыр деп. 1 деген номер башат, 8 чексиздик, 9 толуктук деген сыяктуу болуп, ар бир сан өзүнчө чечилип, ушу менен дагы окулат да. Анан 7-нчи касиет бул жылдыз экен да. Байыркы мезгилдерде көчөгөн келе биздин ошо бала чак кезде биздин аталарыбыз асманды карап, жылдыздарды санап, ой, мына үркөр жылдызы түштүк жакка болуп калыптыр.
быйыл кыш катуу оор болгудай. Чөптү көбүрөөк камдайлы. Деп мындай бир кам эмесил да. Демек жылдызды карап табиаттын сырын чеччү элек да. Ошо сыяктуу болуп Кыргыздын эң чоң касиетинин бири бул бата болгон да. Бата ошо биз Манас атабыздан, Манас бабабыздан башталган Бакай атадан баштап, Кошой атадан баштап, батасы элди байыткан Кошой бабабыздын батасы Манас эпосунда аябай айтылат. Ошо бата менен эле укмуштай байлыктын баары жайнап жатып калчу экен да. Бакай атабыздын батасы менен Манас атабыз дагы Баатыр Манас атабыз Манас болду деген сөз да. Чындыгында бул бата деген сөз бул Манастын бир айкөлдүк чоң касиетин жатат да. Бата бул өзүнүн ушу батанын баасын тааныган. Баасы болсо ошо жараткандан түз келген баасы, анын таасы деп, ошону тааныган деп. Ошол батанын ичинде бул жараткандан келген улуу бир энергия экенин, ошол энергияны акылман адам, даанышман адам, аксакал адам ошол батаны сураганга берген экен. Батаны сурайт. Батаны берет. Чоң элерибиз болсо батаны тилектеп, тилек айтып, батаны коштоп, тилек кылышканы бар. Эми батадан болсо чындыгында Кыргыз элинде аябай чоң макал болуп калды. Бата менен эрге көрөт, жаан менен жерге көрөт дейт. Сөз түрдө ошол бата алган киши бата берген кишинин батасы ишке ашчу экен да. Мен деле ошо кичинекей кезимде ошо мен атам эле аксакалда келип калса эле ушул балама бата берип койчу деп эле үмүт берчү да. Бар тегине бата берчү. Ой, улуу киши бол. Өмүрүң узун болсун. Колго суу куйдурга батал деп. Ошентип эле бата алдырып берчү. Көрсө, кийинки жашоомдо ушул мына дүйнөлү бир 20 жылдан ашык кыдырдым. Ошо кезде ошо батанын таасирин сездим да. Ушул аталардын батасын алып, анан ушинтип жүргөн турбайм жолум ачылып дүйнө кыдырып деп. Ошол бата негизи бул Кудайдын түздөн түз буйругунан келген да. Биз болгон эле жараткандын кулагында деп бата берсек, анткени ал батаны тим эле мисалы үчүн Жапар Кулатадай болуп ааламдан түздөн алып туруп түз берип атпайбы? Демек бул Кудайдын эмеси да. Демек аткарат да. Демек бул ошол бата ушунчалык таза, ушунчалык күчтүү энергия болгондуктан жараткан аны аткарып коет экен да. Мына ушундай батанын касиети. Туура айтасыз. Анда эми Жапар Кулага ошол батанын касиети, тилеги боюнча сизге сөз берели. Ой арбаңыздар, айланайын улуу калкым. Бүгүн абдан чоң мынакей эл тер каналында батанын касиети жөнүндө. Дегеле кыргыз бул батаны качанда берип калган. Бата деген бул касиет азыр Жолдошбек аке абдан жакшы айтып кетти да. Бул касиет Манас атанын айкөл касиеттен, Бакай атабыздын касиетине келгенде, бата деген бул дил дээрге бышып, анан тилге күрмөлүп, күй болуп айланып, касиет болуп дарыйт экен. Ошон үчүн бул батаны дагы мага 99-жылы бир касиет урулуп кетти эле. 99-жылы ушундай касиет келип, оозума жанагындай кум буйуп кеткендей болуп, менин оозума дагы мынакей Назаркул акеге Манас куюп кетсе, мага алаканжай ак бата тиле, элиңе тиле, журтуңа тиле деп ушундай оозума оозунуп, дилиме бышырып, тилиме күрмөп, санат кылып, сөз кылып курап туруп, анан жаамы журт элге бата кыласың деп кетти эле да. Ошо менен мына 23 жылдан бери улуу жолдо бата жайып жүрөм айланайын. Эмди дагы айтайын, ушул Кыргыздын ушул батасы эң ыйык экен жөкө. Кыргыздын батасы негизи мен ойлойм Кыргызда гана бата барбы депчи. Анткени мен 12 мамлекетке барып келдим. Ошо мамлекетке барганда Монголия, Африка, Америка, Корея, Франция бүт Бурятия, Хакасия, Алтайга чейин барып келдик. Ошондо ана Кыргызстан бата дейт. Көнүп калды азыр. Карачы. Ошондон ичине бата бер дейт азыр. Эми мындайда биз дагы мынакей бул Бакын деген кызыбыз ааламдык ак бата деп чыкпады. Бүт дүйнө адамзатына бата бербедик байланайын. Мынакей. Мына бүгүн шеке өзүң дагы мынакей жакшы нерсени апаратасың айланайын. Бүгүн мынакей бардык касиет адамдар келдик. Бүгүн эски жылда бир жаңы жылда бир жакшы нерсени баса алайлык. Анан Кудай кааласа бул батанын касиети жаамы журтка бул тийсин. Мына мисалы жөгөм айткандай батаны суранга берет дейт да. Мисалы мен бата берип жүрөм. Кээ бир адамдар ушундай уюп алат да. Батаны бергенден эмес дейт. Батаны сурап алгандан дейт да. Ал ыкласын коюп, ниетин коюп, ушундай бир ниетин коюп ыкласын койгондо
ошого бир жамгырдай нөшөлө келип төгүлөт айланайын. Карачы. Төгүлөт да, кээ бир адамдарга бата берсең, ал супсак болуп калат да. Жөн эле оостун учу менен эле айтылып калат да. Ана мен бир дагы айтайын, бата бул касиети ыйык, баарыбыз белгилеп кеттик, айталабайын. Бирок тилек ал кайталануучу нерсе. Шеке, кайталануучу нерсе. Бул дайыма жаттап алган нерсени, угуп алган нерсени айтуу тилек. Тилек жакшы, бирок батанын мааниси абдан терең да. Кыскача айтканым ошол. Туура. Абдан жакшы айттыңыз. Анда Назаркул ага, мынакей ошол сиздер берген бата менен канча деген манасчылар өсүп чыкты, манас айтып мына элибизге жайылтып атат, башка элге, журтка таанытып атат дегендей. Ошол аркылуу мына улуттук манас театры ачылды. Андыктан ушул быйылкы жыл өзгөчө жыл болду да. Мына улуттук көптөн бери көксөп жүргөн улуттук манас театр. Манас театрды ачып, анан улуттук макамды берген бул абдан мыкты болду. Биз жетекчилерге ыраазычылык билдиребиз. Ошол боюнча айта кетсеңиз. Эми мунагу азыркы жаңы жылдын бошобосунда турабыз. Жалпы кыргыз элин куттуктап кетүүгө уруксат бериңиздер. Элибизде тынччылык болуп, бакубат турмушка кетип, эч качан согуштун оту жанбай, дайым жергебизде тынчтыктын туусу желбиреп турсун. Ар бир үй-бүлөгө карарыбыз жакшылык, бакыт, таадай, амандык, эсендик. Эми өзүң айткандай, бу жалпы манасчылар үчүн аябай зор кубаныч болду быйылкы жыл. Себеби дегенде мына манас театры түзүлүп, анан ушул манас театры түзүлгөнгө чейин дагы манасчыларга ар кайсы жерден коомдон колдоолор болуп, көп жылдаган иш-аракеттер ушундай болуп отуруп, анан эң артында мына быйылкы жылы, муну азыр ушу жаңы жылдын алдында президентибизге дагы ыраазычылыгыбызды айтып койсок туура болот. Себеби дегенде ушундай чечкиндүү кадамга барып, ушул манасты өзү манас айтпаса да ушул манаста касиет барын сезип, ушул манас деген жалпы кыргыз элинин сыйымы экенин сезип, ошол манас театрын түзүп, манасчылардын баарын башын кошуп, акын дастанчыларга чейин. Анан бир абдан чоң иш жасады да. Бул жалаң манасчылар эмес, жалпы кыргыз эли ыраазы болду ушул ишке. Анан ошол театр түзүлгөндөн бери биздин келечек алаканыбыз кур эмес экен. Жакшынакай жакшы болсо дагы мыкты манасчы балдарыбыз бар экен. Мына өзүң көрдүң, жакында Гинеске барып, Ырысбай Исаков деген манасчыбыз Гинес китебине каттатып келди. Эми будагың ошол ал жерде кандай кылып каттаттым, эмне кылдың, ал кеп адам эмес. Негизгиси ошо барып каттатып, ошо талабына жетип, анан ошол жерде ошондой болуп келген, бул өзү чоң жумуш. Мына ушундай иштер, ошонун алдында Дөөлөт деген манасчыбыз, муну биз Гагарин деп коебуз, манасчылардын Гагарини деп. Себеби дегенде ошол рекорд китепке эң биринчи тарапкер ошо болду да. Эң биринчи кадамдын ошол койду. Ошол чечкиндүүлүккө барып, мына Ала Тоо аянтында отуруп манасты 16 саат жакшынакай кылып айтып берип, бул ачылыш жасады да, эми Дөөлөт. Анан мына ошондон баштаган чоң жумуштар этегиң Алай, биягың Ош, Баткен, Талас, Нарын жергесинде акындар менен бирге манасчылар көпүлдөп, акындар элди мактап, сонун иш-чаралар болуп атпайбы. Анан ошол мына түзүлгөн театрыбыз мындан ары кадамы ак жолтой болсун, манасчыларыбыз дагы өнөрү өркүндөй берсин, акындарыбыздын иши да ийгиликтүү болсун, аманчылык болуп, кыргыз элдин манасы, кыргыз элдин акыны ушуларды элди жерди аңктап жүрөлү. Туура, айтканыңыз келсин. Президентибиздин өзүнүн да айтканы бар го, мен бала кезимде атама манас китебин окуп берчим деп. Эми китеп окуганда дагы, китеп аркылуу дагы ал касиет балким келет да. Ал болбосо, бул киши аны билбесе, балким мурдагыдай болуп, манас театры ачылат беле, ачылбайт беле, ким билет эле. Эми бул дагы чоң жетишкендик, быйылкы жылдын эң жакшы жетишкендиги деп айтсак болот, бул маданият тармагында.
Анан эми бактылуу эле мына быйылкы жылы дагы өзгөчө баягы жыл сайын эле мурдагы жылы суусамырда өттү. Анан жыл сайын ушул ааламдык ак бата деп бата берип, бүтүндөй кыргыз эле эмес, бүтүндөй аалам. Эми аалам тынч болсо анда адам тынч да. Анан биз эле тынч болобуз. Кыргыз өзү ушундай экен. Биринчи элге, башка бир ааламга тынчтык болсун деп келип анан өзүнө каалайт экен да. Башка эл өзүнө каалап туруп анан кийин башка өзүнө каалап анан башка каалайт экен да. Ошондуктан кыргыздын касиети ушуда го деп ойлойбуз да. Биринчи башка элге, журтка каалап, элде болсун дейт го. Элде болсун, анан менде болсун деп. Карабайсызбы? Ошол нерсе жоголуп бараткандай да. Менде болсун, анан элде болсунга өтүп калбадыкпы? Андыктан ушул быйылкы жылдагы өзүңүз ушул баштаган иштер боюнча жыл жыйынтыгын анда эмесе абдан жакшы суроо бердиңер. Алгач ушул учурдан пайдаланып, ошо босогодо турган жаркырап келаткан жакшы үмүттүү жылыбыз менен баардык жумрай журтубузду куттуктап коелу. Жаңы жылыңыздар менен, урматтуу, улуу, тарыхы кенен, тамыры терең болгон кыргызым. Баарыңыздарга жакшы жыл болсун. Шу берилген суроолор абдан жакшы. Баягы адам өзүнүн баскан изине отчет берет дегендей, өзүбүздүн аталышка жараша биз дагы ааламдык ак бата чындап эмнеден аталып калды, кандай болуп келатат, муну калкыбыз зирек, сергек, кыргыз калкы бардыгын билип атат, кубантып айтып атышат. Чын эле ааламдык атына заты жарашып бата ачылгандан бери бир биздин өлкөбүздө Ала тоодо бир бата төгүлгөнүн, чындап эле жамгыр төгүлгөндөй бата төгүлүп атканын элибиздин кубанычынан билип атабыз. Аны кайдан билебиз? Ошо чогулган жерлерде сүйлөп, өздөрүнүн кубанычтарын бөлүшкөн жерлерде болуп атат. Ааламдык ак бата негизделгенде ушуну максат кылган да, элдин кубанычы болсо экен. Ааламда тынчтык болсо, анан бизде дүйнөдө тынчтык болот. Дүйнө элинде тынчтык болот. Ошол батанын башаты кылып, Кудайым бизди ошо кыргыз жерин, кыргыз элин, Ала тоону ак батанын булагы кылып тандалганына Кудайга ыраазычылыктар күндөн күнгө баягы түмөндөп, түбү жок көбөйүп баратат да. Анан биз баягы биринчи алгач эфирде чыкканда бата дегенди билбей калды, минтип калды деп сүйлөшсөк, мына азыр бата деген эмне экени кенен жайылганы, керилип, мына улуу көчтөрүбүз сүйлөп, жан дүйнөсүнөн берип отурушат. Мунун баары ошо батанын жыйынтыгы да. Мына биз ачылган жылдан бери ошо, биз шашылган жылдан бери десек да болот. 18-жылы биз кадам койгонбуз да Москва шаарында. Ошондон бери мына 5-жылдын жүзүнө кетип баратат. Жүрөгүбүз кубанарлык, батанын жыйынтыктары абдан жакшы болуп келатат. Нарк наслдерибиз көбөйүп келатат. Улут экенибизди билип, укмуш, жанагы салт санаабыздагы өзүбүздүн жөрөлгөлөрүбүз жөнгө салынып келатканы бул кубанычтуу нерселер. Аны баарыбыз көрүп, эми кубанычты айта берсе жакшылыктын түбү жок да. Бул батанын бата дегиле түпсүз, чексиз да. Ааламдан бизге ушу кыргызды тандап берген Кудайым батанын башаты кылып, батабыз жайылып баратат. Керегебиз керилип, угубуз сайылып, түндүгүбүз көтөрүлүп, түтүнүбүз булап, ушундай баягы душманыбыз кулап дегендей, кыргыз биримдиги болуп, бардыгы биригип, коомдор баш кошуп келатат. Ак бата ордосуна мына жакында неме болду, бата тилек кечесин өткөрдүк 26-сында. Ошондо ушул жыйынтык абдан кубандырды да, өздөрү угуп, өздөрү келишти. Биз болсо мындан 2 жыл мурун сиздерге келип эфирден элге айталы деп биз бергенбиз. Азыр батаны издеп эл келип атат. Бул өтө кубанычтуу нерсе болуп атат. Анан жылдын жыйынтыгы дагы кубанарлык, бул жыл абдан баталуу болду. Биз 21-июнда ушу Кудайым бизге баталап берген баягы ааламдык ак бата күнү 21-жылы суусамырды ачпадык беле. Бул Кудайдын буйругу менен ачылды да. Кудай буйруган ошо баталуу күнүбүз быйыл дагы Кошой атанын ошо ыйык жеринде, боз үйүндө
Кошой атанын боз үйүндө өткөрүлдү. Тушоо тоюбуз болду да. Ада өзүңүз да катышып төгүп бердиңиз ак батаны. Сизге берилген төкмөлүк касиети бар экен, талант бар экен. Ошо менен өзүңүз да күбө болуп келдиңиз. Кандай эл кубанганын өз көзүңүз менен көрдүңүз. Эфирден, интернеттен бардык дүйнөгө тарады деп кубанып жүрөбүз. Иши кылып кыргыздын батасы тарап, катадан батага өткөнүбүз каты сүйүнүч. Абдан ийгиликтер көп. Мындай мен негизгилерин айтып атам, орчундууларын. Ортодо бири-бирибизди чакырышып, кеңешип кесели, баягы кеңешип бармак кесели дегендей. Кеңешмелерди өткөрүп, дагы кандай кылсак, ушу канатыбыз жайылып атат, ушу биздин ажообузга кантип жардам берсек, кантип колуна кол, бутуна бут бололу. Ошо киши батанын башы болуп, ушу ак батага кол койгон ошо баталуу ажоо беле. Ушу адамдын канатына бир бийик бүркүт болуп учканга кандай кызмат кылсак деп биз майдалаганын айтпай эле коеюн, биз баягы биздин жуткан абабыз, ичкен суубуз ушу ак бата болуп калды да. Баарыбыз чогулуп, дайыма ушу өлкөбүздүн өнүгүшүн, анан кыргыз баягы батанын булагы деп дүйнөгө жарыяланып калгандан кийин касиетибизди көрсөтүүгө, анан улуулугубузду, баягы урмат-сыйыбызды дүйнөгө таратышка, бата бизден кетсин деп атабыз. Дүйнө элине чындап акбыз, кара сарыбыз, бир тууганбыз баарыбыз деп дүйнө элин ынтымакка, биримдикке чакырып жүрөбүз да. Ак бата өзүнүн максатына багыт алып, кадам шилтеп, уже чуркайын деп калды. Эми финишке жетебиз буюрса. Анан мына Манасыбыз жөнүндө бул да улуу бата да. Бизди дүйнө эли кантип билет? Биздин ушу улуулугубузду, өзгөчө калк экенибизди өзүбүз барктабай келдик. Бирок Кудайым ушу Манас менен даңктагандан кийин ошол өзөгүбүздү таптык да. Манас эпосубуз күчүнө кирип атат. Мына бул киши айтып өттү, өзүңүз айтып атасыз. Баарыбыз билебиз. Борбордун ошол ордонун, Манас ордосунун ачылышы эле бул улуу бата да. Дүйнөгө дагы дүңгүрөйбүз. Манасыбыз даңкталса, Кудайдын батасы экенин билип, Кудайдын даңкы болот. Кыргыз тандалганы билинет деп кубанып атам. Эл кубанып жүрөт. Манас бизде баягы улуттун улуу руханий байлыгы да. Биздин жашоо образыбыз, биздин болгон бардык табиятыбызга тартууланган кыргыз делген салт санабыздын бардыгы, кыскасы улуу философия дегим келет деп айтып жүрөбүз. Мен да баса айткым келет. Манас өзгөчө улуу философия да. Андан кийин бул жерде Манасыбыздын улуулугун айтканда, бул жерде дагы улуу залкарыбызды кошуп кетпесек болбойт. Чырактай болуп асманда жылдызыбыз бар, Чыңгыз агабыз турат, атабыз турат. Чырактай жанып, жылдызыбыз. Асманда жылдызыбыз Чыңгыз болсо, жерде кыргызы биз бололу деп, ошо кишиден кийин ушу ак бата ар дайым тилек кылабыз да. Мындан ары ушу ааламдык ак бата күчүнө кирип, ушундай улуу көчтөрүбүз баталарын берип, касиеттери менен келип, Манасыбызды төгүп берип, сиздей ушу алып баруучулар алып барып берип, элибизге, журтубузга жетип, анан дүйнөгө тараса деген улуу тилектерде турабыз. Анан эң дагы бир кубанычтуу нерсени, баягы үмүттүү нерсе, бул албетте үмүттүү нерсе, жашоодо биз каалайт экенбиз, бирок буйрук көтөрөт экен. Анан буйдалаткандагы күрөштөр болуп атат. Мына Манас ордосунда жайында жүрдүк. Жапаркул атам баш болуп, Канымжан эжебиз бар, Темиралиева агишини дагы билбеген кыргыз жок. Улуу телеведущий, ардагер агиши, Манас ордосундагы жетекчилерибиз, губернатору баш болуп, Бакытбек агайыбыз баш болуп, баарыбыз кеңешип, Манас ордосунда Доор жаңырыгы ааламдык ак бата деген студия ачабыз деген улуу тилекте биз передача да кылып, өздөрү чакырышып, Кудайдын чакырыгы болду да. Өздөрү чакырып, ошол тарыхтын башы таластан жарабайт аны талашкан, башаты болгон батанын бар бекен башка Манастан деген 4 сап сабыма маани беришип, ошондон негизинде чакырышып, ушуну жар салышты.
Кудай буйруса жетекчилерибиз, бийликтерибиз колдоп беребиз деп атат. Учурдан пайдаланып ушу Садыр Нуркожоевичке да баягы өлүмдөн башканын эртеси жакшы дегендей, ушул студиябыздын ачылышы батыраак болсо экен деген тилек менен кайрылып коёр элек. Баягы башчы да эмне болсо да төшчүлөргө айтып, ушуну тездетип, ааламга биздин улуулугубуз кетсе деген ушу тилекти айтып кетер элем. Жакшы, баракелде, бар болуңуз. Эми Жолдошбек агадан пайдаланып дагы сурап калалы. Негизинен кыргыз кийинки убакта баягы бир кезде мындай касиетти жоготуп, бири-бирибизге ишенбей калдык да. Анан кыргызга орусча айтсаң ишенет деп, орусча айтсанан ишенип калбады. Кыргыз бири-бирине койсоңчу ушундайбызбы дегендей болуп калды. Анан сиз мына Тибетке барып келгениңизди бардык эл билет. Алар дагы кандай экен, бата беришет бекен? Аларга ошол жакта айтсаңыз, анан дагы кыргыз өзүнүн касиетин сезе баштайбы дейм да. Кыскара кылып, бирок эфирге. Эми ошол Тибеттеги аруу элдердин каада салты, үрп адаты, ырым-жырымдары, нарк насили көрүп эле мен өзүбүздүкүн эстедим да, бияктыкын. Бизде бала кезде аны көрбөстүк, ошол менен чоң аталарыбыз, таяталарыбыздын немесин көрдүк. Көрсө, бул абдан маанилүү нерсе экен да. Ар бир ырым-жырымыбыз, ар бир ошол батадан баштап баардык биздин ошол каада салттарыбыз, насилдерибиздин баары абдан маанилүү нерсе экен да. Аны сөзсүз аткарылыш керек экен да. Бул мен эмнени байкадым? Бул жазылбаган мыйзам экен. Жараткандын жазылбаган мыйзамы адам баласына берген нукура жол экен да. Эгерде биз мындан тайсак, анда биз өзүбүздүн жолубуздан тайгыда экенбиз да. Дүйнө кыдырып баратып, ошо салты жок, каадасы жок элдерди көрдүм да. Анан ошондо биз кыргыздын элин салыштырдым да. Биринчиден ошо Тибетке барганда, ошого жолукканда ошондо бир билдим кыргыздын бир улуулугун, биздин тилибиздин, нукура тилибиздин сакталып калгандыгын түшүндүм. Анткени себеби биздин мынабы эми кээде мактанбай эле коелу, бирок мынабы ушул нарын көл ушул тараптагылардын көпчүлүгү таза сүйлөйт экен да. Нукура сөздөр менен сүйлөгөнүн байкап калдым да. Ошол анткени себеби ошондой тил менен сүйлөйт экен да. Анан эми бизде ошол жанагы батанын негизинде эрге көрөтүп атпайбы? Батасыз алар эч нерсе забайт экен. Эң биринчи, эң улуу даанышман аксакалы батадан баштайт экен. Мынаке. Биринчи батадан сурануу менен баштайт экен да. О, жараткан, о эгем деп анан баягы кыргыз элине, өзүнүн элине болгон жакшылыктарды сурап келип, туруп андан кийин кайра ошону кайра батага айландырып анан элге берет экен да. Ушундай болсун деп, анан болот экен да. Ошол жердеги аял затынын дагы экинчи ролу бар экен. Ошол негизи мен барган жерде аял заты башкарат экен негизичи. Анан ошол аял затынын тилеги экинчи батадан кийин ушундай тилек кылат экен. Ошондо мисалы үчүн бата бергенде бизде элдерде эле отура беребиз го. Бата бергенде кол жайганда, асманга кол жайган кезде элдин баары тура калып ушундай кабыл алат экен. Туруп. Ошол апабыз тура калып тилек айтканда бүт чуркырап аялдардын баары тура калып, эркектер отуруп турду да. Бүт баары тура калып, коштоп, ошо тилекти кабыл алды да. Бизде ошол мен байкап калдым, ошо бизде өзүбүздө көп ушул батага көп маани бербей, батаны сурабай деле калыптырбыз да. Эми ошол ааламдык ак бата ачылып атпайбы? Эми ошол Кудай биз ушул батанын касиетин көтөрүп, батанын маанисин ачып берип элибизге берели деген тилек кылып атабыз да. Туура айтасыз. Сиз менен дагы Кудай буйруса кийинки эфирлерде кененирээк сүйлөшөбүз. Назаркул ага, мынакей сиз дагы ошол бата алып, түш көрүп, аян алып анан кийин манасчылык касиеттери болот да сизге. Туура. Эми ошол батанын мына бул эки аксакал абдан эжебиз баш болуп жакшы айтып атпайбы? Ошонун баардыгында чындык бар да. Эми ошону аңдаган киши билет, аңдаган киши ошону туят, сезет. Анан ошо жанагы бул батанын башатын айтышып өтпөй, жана кошойбабыз менен багайбабыздан бери уланып келгенди. Анан ошондо жана карабайсызбы муну батанын күчүн. Мына ошол жерден бир далили келип тура, ошону айтып коеюн. Себеби дегенде ошо жанагы дөй жорой менен кошойбабаң
80'den aşıp kalganda ökö güreşke çagat emес. Karkırada. Ey. Ana ошондо Манас Бабыз айткан экен, менин азыр аба доорум жүрүп тур. Ушуң азыр күрөшкө чыгып берсең, жыксаң да байгеңди алып берем, жыгылсаң да алып берем деп берди. Анткени мен баягы Манасмын деп мактанбай таңчы. Бирок ушу эки сөздөн аңдап койсоң болот да. Жыгылсаң да байгеңди алып берем, жыксаң да алып берем. Араки. Манасмын Чыгыңыз да. Чыгып эле кой деген сөз. Чыгып, белдешип, кармашып кой деген. Анан ансыгандай, терден чыккандай экөө айда күрөшүп, оңой эмес деп ошондой күчү ташып жүргөндө менен кармашып жүргөн абабыз. Анан баары бир жаштык деген жаштык, карлык деген өзүнүн учуру бар. Анан кичине бир жерден буту сүрүлүп, Кошой бабам буту тайып кетип Шиберден. Ал кезде Шиберден жердин баардыгы. Анан ошол жерден сар сойгок болуп калган жер экен. Ошол жерден Кошой бабам буту кичине тайып кетип, жолой үстүнө түшүп барат да. Кошой бабам. Бул эми мындайча айтканда жыгылды болуп барат. Туурабы? Азыркыдай эреже жок да. Даалыңды тийгизип көтөрүп чаап, анан даалысын жерге тийгиз деген. Жыгылды болуп калды. Кечелеп жыгылып калды, үстүнө Кошой басып калды. Эме жолой. Жолой жыкты болуп барат бул чынында. Эми ошол жерден Манастын эмесин карабайсызбы. Ошондо 40 жолоосуң Алмамбет Чубактыргактын баары жетип барып, абабыз чыкты деп көтөрүп алып кеткен. Берки Кытай, башка булуттун баары ошону туура токтоп калган. Туура, Кошой жыкты. Мына Кошой жыгып койду. Мына. Анан эми бу жерде дагы бир немеси, эми терден Кошой бабамдын Манаска берген батасын карачы. Анан ошол кезде сен жана шымды кийгизерде Каныкей апабыз астына басып берип, батаңызды бериңиз. Балалуу болуп койбуңуз дегенде, анан ошол жерден анан Кошой бабаң анан ошондо батасын бергенде, Кошой бабаң менен кошо шээрге келген капыр, мусулман, тиги Кытай баардыгын кошо бата бергенде, ошол батадан бүткөн семетей болуп атпайбы? Мына батанын далили. Мынакей. Ошол жанагы батадан бүткөн семетей деген ошол батадан бүткөн. Кошой бабанын батасы. Көкөлтөйдүн астында, Каркыранын башында ошол жерден берген батадан. Мынакей, батадан бүтүп, мына ошону менен касиет, Жапаркул ага, сиз дагы ошол касиет боюнча мына дүйнөнү кыдырып, ал эми океандын ар жагына чейин барып бата берип келатасыз. Бата бергенде кандай ошол таасир болуп атты? Кандай кабыл алышып? Эми тил эми алар түшүнбөйт да, бирок түшүнбөсө дагы сезилип аткан болуш керек, сиз бата берип атканда. Абдан жакшы болуп атат. Мындагы айланайын калың журт, кыргыз эли бул ата бабалар касиетти карманып келген, тутунуп келген. Бул аксакалы оңду сүйлөп, ооматка жалгап сүйлөп, олиялап, асырлап сүйлөп, жамандыкты адаштырып, жакшылыкка жанаштырып, касиетке улап сүйлөгөн экен. Мынакей ошо дүйнө жүзүнө кыргыз бата берип атат. Буга сүйүнүч да, бул кубаныч да. Мисалы биз Америкага барганда индейстер бар экен. Индейстер ошо биздин ата бабалардын салт санасына окшош экен да. Алардыр окшош экен да. Анан ошондо 12 киши барды элек, Кыргызстандан мен бардым, анан котормочум бар эле. Ошондо 12 киши астына отурдук, артында жанагындай бир антрополог, тарыхчы, илимпоздор артында отурду. Айтып атат апаруучу, биз конференция алтын доор касиет дүйнөсүндө болсун. Ошо темада болот. Бирок астыңкы орунда отургандар, алар касиет менен байланышып сүйлөйтүн адамдар. А силер болсо компьютерди колдонсоңор болот деп артына отуруп койду да. Мына ошондо индейстер айтпайбы? Жанагындай канаты бар экен, канатты кармап туруп, кемиңер эгерде касиет дүйнөсүн боюнча, алтын доор боюнча деп айта алсаңар, көкүрөңөр байып турса айткыла. Эгерде байбай турса, анда күтө тургула деп түшүндүк. Анан сунуп атырды. Анан менен да улуу кишилер барлар. Мен ошондо бир 55-56 чамасында адам болчумун. Анан ошондо менен дагы улуу кишилер бар эле, 80-90. Бакайдын калпагы, оймолу, чиймелүү чапаныбыз, курубуз, өтүгүбүз менен кыргыздын касиети менен көрк болуп барып калсак, мени төргө чакырбадыбы? Мына бияка отурмуш сиз деп. Бул да өзүнүн касиети касиет экен да. Өсө биздин кийимибиз дагы, калпагыбыз, өсө оюмубуз дагы бир адамдын бир жүзүн тартып турат болсо керек. Анан бияка отурмуш деди. Анан отуруп алып ошол жерде отсак,
Мен айттым, emdi артында котормочу турат. Ана ким баштайт dedi. Ширеле олдулдум мен. Көкүрөгүмө келип калды ата. Айттым, айланайын, улуу жерден келдим. Ала тоо деген жерден келдим. Кыдырлуу кыргыз элден келдим. Биздин ата бабалар сөзгө конок берген. Сөздү уккан, сөздү уккан. Анан сөздү уга турган жерге айткан. Анан Кудай кааласа көкүрөгүмө байып турат. Касиет дүйнөсүн кармап келебиз. Анан берсе мынакей алтын доор келатат. Шу алтын доордун башаткы булагын ача турган эл биз айланайын. Dedi başladım. Başlasam ele mına ошондо котормочум айтып атпайбы? Даярдан айтпайсыз. Ой, даяр болуп калды bu жакта. Көкүрөгө даяр болуп аткан дейин айтып берейин. Котор берип атат котормоч дие. Анан бир убакта көп узабай узатып берет. Анан кайра айланып келет мага. Кайра берем ата, кайра келет. Сөз келет. Сөз келгенде кыргыз баягы кепке этке эмес, кепке тоңтурбайбы? Анан ойлон, ой тогоштуруп алып, сүйүнүчтү, кубанычты кабарлап алып, кадырымды сыйгылып өйдөлүп алып, өрүштөп пенендип алып, о айланайын эмди куттуу Манас атанын жеринен келдим. Айкөл Бакай атанын жеринен келдим айланайын. Оозума салып тургула. Ушундай керек кеңеште бир жашынакай жыйын куруп берейин. Деп анан тилек кылып айтып аттым айланайын. Анан шеке мындай да кыргыздар мен айтам да ушул аксакалдар биз бөлүнбөш керек экен. Айланайын кыргыз калай калкын, мынакей баарыңарды көрүп атасыңар. Биз чакан улуу элбиз. Мына ажообуз, мына президентибиз, ханыбыз, мына рухани адеп акылак өнүгүүсү деп, дене тарбиясы деп, анан нарк деген указ чыкты. Муну жерлерибизден шекер мынакей жакшы болду айланайын. Жума сайын ушуну аткарайлык. Айыл ичинде барсак, мынакей айыл ичине барсак, жанагылар налог чогултпай, анан көрү ушундай каада жөнүндө, салт жөнүндө, нарк жөнүндө, байбишенин орду, аксакалдын орду, баланын орду жөнүндө бир кеп кылбайлыкпы? Кереге тартып кеңешпейликпи? Туурабы? Ада эле ушак айтып ызычуу боло бергенде пайда жок. Биз куттуу жерде жашап атабыз. Айланайындар, кыргыз элим. Биз куттуу касиеттүү ала тойдо жашап атабыз. Бизди бабаларыбыз ыйык болгон экен, кемеңгер болгон экен, даанышман болгон экен. Анан сүйлөсө сүйүнткөн, анан ойлосо ой тогошкон. Бардык нерсени Кудайга тиренип, анан жамы журтка жол баштап келген экен. Ошондой кылып туруп биз дагы шеке мынакей аякта баратабыз. Кудай кааласа ушундай бир элбиз, жамы журтка кайрыларым айланайын. Ушундай эл болойлук. Анан көрүп биригейлик, ынтымак келейлик, улуу көчтү сапарлай берелик. Ой, баракелди. Туура айттыңыз, чындыгында мына ушундай сиздей касиеттүү улуу адамдар көп болсун, мына сиздердей барыңыздар ошол бата берип олтурсаңыздар. Азыркы болбосо да кийинки муун өзгөрүлүп, Кудайым буйрса касиетке дагы байыркы өзүбүздүн касиетибизге келебиз деген ойдобуз. Анан эми азыр баягы убактыбыз дагы аз калды. Кандай кылсак, биринчи батаныбы же биринчи сиздерден тилек келе аткан жаңы жылга сиздерден баштап келип анан сиз бата менен жыйынтыктасаңыз болот. Башынан эле 21-жылдан бери ошо Жапаркул атам батага ошо табиятынан тартууланган немекен насип. Бата көйүбүз атайын таластан чакырттык. Эфирге келип ошо эли журтка аламга бата бериңиз деп. Анан эне тилегине мени Манас ордосуна чакырышты эле, Кудайдын чакырыгы деп бардым. Бири-бирибизди чакырышып эле жүрүбүз. Бул Кудай чакыртып атат деп эне тилегин айтып коеюн. Ошо эмнени каалайбыз? Мынагу өткөн жылыбызга дагы жыл жыйынтыгы кылып отурабыз. Ыраазычылык келтирели, азбы, көппү, аз болсо саздай, саман баягы көптөй көргүлө дейт го. Саман болсо чөптөй көргүлө дейт. Кандай жылды өткөрсөк дагы Кудайга ыраазычылык келтирсек, азга алымсымсак көптөй берем деген Кудайыбыз бар. Алдыбызда болсо көп баталар келе берсин, жакшылык боло берсин. Кемебиз ушу тынч океанда тынчтык менен, эли журттун улуулугу менен, кыргыз элинин ынтымактуу сулуулугу менен алга жылып ак бата деп кете берели. Ушу улуу көчтөн эмне калсын? Ак батанын максаты, негизделгендеги максаты өмүрдөн өрнөктүү из калсын деген. Кийинки муундарга тарыхый издерди тартуулап, баталап, тилек айтып, энелер өз ордун билип, аталар өз төрүн билип, баарыбыз өзүбүздүн казаныбызда кайнап, дасторконубуз жайнап, ырыскылуу Жапаркул атанын оозуна салып аткандай ынтымактуу эл бололу. Жакшы жылдардан болсун, коеюн. Айтканыңыз келсин.
Жолдошбай кыскача турган батага. Эми алдыбызда жаңы жыл келатат, коён жыл экен. Коён өзү бул абдан бай жылдардын бири болот да. Коёндор абдан эме болот. Көп туйт да. Ошон сабарындай кыргыз элибизде көбөйсүн. Азырда 7 миллиондон ашып бараткан экен, андан да көп болсун. Анан жаңы жыл не демекчимин, ушул жаңы жылда кыргыз 23-жылы кыргыз эли улуу сыноодон өтүп кеткен жылдар болсун. Алдыбызда улуу сыноолор келатат, чоң сыноолор келатат. Кыргыз эли чоң сыноого туш болот. Ошол сыноодо ааламдык акбата алдыда болуп, ошол элди биз ээрчитип кетебиз. Ушул элибизге жакшылыктын жылы болсун. Элибиздин ойгонгон, өзүнүн каада наслине келген жылдар болсун. Амин. Айтканыңыз келсин, амин. Эми ошол мына жыл жаңы мындай жакшы элдин баары кубанып турган учур жаңы жыл эми жакшы ак жолтой жылдардан болсун. Ошондой ак жолтой жакшы жылдардан болсун. Мына өтүп аткан жылыбызда абдан сонун ийгиликтер көп болду, жакшылыктар көп болду. Баарына ыраазы бололу, эл жерде тынччылык болсун, аман бололу. Мына жаңырган жылыбызда эл жерибиз үчүн, баарыбыз үчүн жакшылыктын жылдарынан болсун. Айтканыңыз келсин, амин, баракелде. Анда эми бата менен жыйынтыктайлы эми жапырып. Анда болду же. О айланайын, о мийимдейлик. Оң жака бурулуш болсун, ооматка жалгаш болсун, касиетке улаш болсун, ыйманга жарык болсун. Кыргыз эли касиеттүү эл, нарыктуу эл, кемеңгер даанышман, улуу элбиз. Кыскартып кыдырга жылуулуп өтөйүн, элдин ынтымагы болсун, билимдиги болсун. Жерене күчтөнүп турса, касиетке улап турсун, келечек буунга жол ачык болуп, бакча шаар кеңейип турсун. Мен айтканыңыз келсин, бар болуңузда, мынакей ушундай. Жакшы, мына бата менен ушундай көрүп, бата менен ийгиликтүү болсун, баарыңыздарга жакшылыктарды каалайбыз. Кийинки жыл жакшылыктардын жылы болсун. Арыбаңыздар, карыбаңыздар, талыбаңыздар, бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар. Ушул берилген бата бардык кыргыз элине жетсин, тийсин деген тилек менен кийинки келе турган жылыбыз жакшылыктын жылдары болсун.